УКМК башчысы Камчыбек Ташиев жаңы стадионго келе жатат. Өзгөндө элдер стадионго батпай, элдердин ортосунда бир аз ызычуу чыкты. Интернет желесинде кайгыруу жана көңүл айтуу көбөйдү. Сумайки соода борборунан 21 жаштагы кыз 4-кабаттан подвалга кулап, кыз ошол жерден жан берди. Башкы прокуратура алимент төлөөдөн баш тарткандарды камоону сунуштады. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Сумайки соода борборунда 21 жаштагы кыз эскалатордон кулап каза болду. Кыз 4-кабаттан жер төлөөгө кулаган. Милицияга чакырык саат 12:30да түшкөн. Алдын ала маалымат боюнча бул өз өмүрүнө кол салуу болушу мүмкүн экенин Свердлов РИПтен билдиришти. Милициянын маалыматы боюнча ал 4-кабаттагы эскалатордон секирип, -1-кабатка кулаган. Алган жаракатынан улам кыз окуя болгон жерден көз жумду. Өзгөндө ачылган жаңы стадионго көп адам келип ызычуу жаралган. Өзгөн шаарында жакында ачылган жаңы стадион тууралуу видео социалдык тармактарга тарады. Анда стадионду көрүү үчүн келген жергиликтүү тургундардын көптүгүнүн улам ызычуу чыкканын байкоого болот. Көөлөрдүн айтымында элдин агылып келишинен улам тартип бузулуп, милиция кызматкерлери тартипти камсыз кылуу үчүн ошол жерде болушкан. Булак Сокол медиа. Selamat seratin. Pokok. Meğerli meliseler şey, nariyadali çatta moşnalar koy kiranı ya. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Ушунча жашап, ушунча окуп, ушунча жүрүп биз ушунча канал бар экенин билбеппиз. Ошто окуп жашап жүрүп билбептирбиз. Ташиев Жеңишбек Токторбаевди мактады. Кечээ 23 августта УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Өзгөн районундагы Кекелик Учар бейити мемориалдык комплексине зыярат кылып, маркумдарга багыштап Куран окуду. Андан соң ал жергиликтүү аксакалдар менен сүйлөшүү өткөрүп жатып, алардан Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин ишмердүүлүгүн баалоону суранды. Чогулгандардын бардыгы жакшы деген баасын айтышты. Ташиев өзү мэрдин шаардагы каналдарды мыйзамсыз курулуштардан тазалоо иштерин жогору бааларын белгиледи. Мунун эң жакшы кылган бир иши бар. Бул Акбора дарыясынын көзүн ачты. Биз Ошто окуп жашап жүрүп ошончо канал бар экенин билбептирбиз. Бүт сууларды үстүнө үй, тоокана, малкана, ажатканаларды салып алышкан. Ошолордун бардыгын алдырып, суунун көзүн ачып, жылдыратканы эле жагып жатат, деди ал.
Башкы прокуратура алимент төлөөдөн баш тарткандарды камоону сунуштоду. Сөз соттун чечимдери же алименттик келишимдер аткарылбай калган учурларга байланыштуу болууда. Эгер ата-эне балдарын же бойго жеткен бирок эмгекке жарамсыз балдарын багууга каражат төлөөдөн баш тартып, карызы 3 ай катары менен же жыл ичинде 3 айдан ашып кетсе, 3 суткага камоо сунушталууда. Кайрадан мыйзам бузган учурда 7 суткага камоо каралат. Эгер бойго жеткен балдар эмгекке жарамсыз жана жардамга муктаж ата-энесин 3 ай катары менен багуудан баш тартса, 3 суткага камоо сунушталууда. Индияда Дональд Трамптын сүлөкөтү өрттөлдү. Индиянын Нагпур шаарында Марбат фестивалынын катышуучулары АКШнын президенти Дональд Трамптын сүлөкөтүн өрттөштү. Быйылкы жылы фестивалга америкалык жетекчинин Индияга карата саясатына каршы наразычылык актысы да камтылган. Катышуучулар Индия товарларына 50% калымдарды киргизүүгө каршылыгын билдиришкен. Кээ бир интернет колдонуучулар Трамптын сүлөкөтү ага окшошпой калганын жазышууда. Алар белгилегендей коштомо жазууларсыз Трамптын сүлөкөтүн башка адам менен чаташтырууга толук мүмкүн. Марбат фестивалы диний майрам эмес, коомдук иш-чара болуп саналат. Ал Ида Пида Чинун Жари Марбат ураан астында өткөрүлөт. Демек бул иш-чара элдин кыйынчылыктардан кутулууга болгон умтулуусун чагылдырат. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктарын сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайтекер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса, энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге Мбанк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп чыгат. Өзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салымыңарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын. Билесиңер, Оштун мэри жакшы иштеп атабы? Катырып атат. Бирок бул да саал эмерээк баягы. Жок. Мактап койсо эме болуп кеткен жок. Өтө жакшы. Мен мунун эң эме кылганым, эме бардыгы жери кызмат иштеп атышат. Мына мамлекетибиздин урматтуу президентибиздин атайын ыйгарымдуу турат. Бул жерде акимдер турат, башка мамлекеттик органдар турат. Баары иштеп атат. Жакшы эле, Кудайга шүгүр. Эми бир өйдө бир ылдыйраак иштеп атат. Мунун эң жакшы кылган бир иши бар да. Ошто. Бул баягы ак буранын көзүн ачканы. Ак буранын көзүн ачканы ошол жерде бүт баягы Ошто ушунча жашап, ушунча окуп, ушунча жүрүп биз ушончо канал бар экенин билбеппиз. Бүт суулардын үстүнө үйлөрдү курушуп, бүт суулардын үстүнө туалеттерден бери курушуп, тооккана, малканадан бери куруп ташташкан. Ошонун баарын алып, тазалап, суунун көзүн ачып, жылтыратып сонун кылган эле ушу жагы бар.